Мен палма эмес, өзүбүздө бар алма тууралуу окуяны айткым келет. Bir кемпирдин алмасы бар экен. Bir мындай идишчеде алмасы бар экен. Ошо идиштеги алмасын биринчи чиликтерин жейин, анан тазаларын жеймин деп күн сайын сактап, күндө чириген жейт экен. Тазасын сактап кое берет экен. Ошентип сактап жүрүп, баягы кемпир, байкуш кемпир бир дагы таза алма жебейт экен да. Сабактан сабак, окуя ушул жерде бүтөт, алына турган сабак ушул жерде башталат. Биз жакшы үй салабыз, алдыга временке салып алабыз. Жакшы үйдө кийин жашайбыз, балдарыбыз жашайт, же коноктор жашайт. Төшөктөрдүн жакшысында конок осактайбыз, өзүбүз кылбайбыз, өзүбүз жашабайбыз. Айтайын дегеним, эгерде сиз бүгүн бардык жакшы нерселериңизди эртеңкиге тапшырып, эртең кылам, башакыны кылам, же кийин жашайм дей берсеңиз, бул бакыт маселесинде дагы. Бактылуу болгондо үйдү салып, анан бактылуу болом, квартира алам, анан бактылуу болом, ден соолугум чың болсо анан бактылуу болом, андай болбойт эч качан. Адам кемчиликтүү, ар дайым бир нерсеси кем болуп кала берет, муну эч качан унутпа. Бир кем дүйнөдө бекерге айтпайт. Тамактын ар дайым тузу жок дейсиң го, жашоо ушундай. Ар дайым тузу жоктой боло берет, бир нерсеси жоктой боло берет, себеби жашоонун эрежеси ушул. Эрежеси ушундай. Ошондой экен, мен сага айтарым, бактылуу болгондо эртеңге калтырба, бүгүн бол. Эмне болсо бүгүн кыл, аракетиңди бүгүн кыл.